Саясий партиялардын каржылык иштерин көзөмөлгө алуу боюнча документ ишке кирип калса, Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардан жылына бир ирет отчет кабыл алып турууга тийиш. Бирок бул норма БШКга жага берген жок. Өлкөдө 200дөн ашуун партия болсо, анын баарын көзөмөлдөө ашыкча убакытты жана чыгымдарды талап кылат деген жүйө менен Боршайком бул милдеттен баш тартууда. Биз каршы болуп аткан себебибиз бул бизге кошумча жүк болуп атат да. Кошумча чыгымдар болот. Бирок негизи муну Центр избирком жасайбы, Минюст жасайбы, саясий партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын келген акчалар каяктан келип атат, кимден келип атат, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Мындай өзгөртүүлөр башка мыйзамдарга дал келтирүү үчүн сунушталууда. Учурдагы талап боюнча Боршайком партияларды шайлоо маалында гана текшерүүгө укуктуу. Себеби ал нейтралдуу жана көз карандысыз орган катары шайлоо процессин гана көзөмөлдөөгө тийиш. Эгер мындан тышкары көзөмөлдөсө, анда ал мамлекеттик органга айланып, элдин ишени менен кол жуушу ыктымал. Ошондой эле шайлоонун легитимсиздигине жол ачышы мүмкүн деген пикирлер бар. Бул коммунисттер, бул социалисттер, бул ата жүз республика деп аталыш керек. Булардын программасы төмөндөгүдөй, булардын аракеттери ушундай деп айтыш керек. Ал эми биздин шайлоочу болсо, мунун акчасы көп экен, мунун тили узунураак экен, мунун сулуулугу көп экен деп, бул өзүбүздүн жердешибиз деп, ошол принциппен дош берип атпайбы? А негизи өнүккөн мамлекеттерде партиянын максаты орду башкача болуш керек. Ошондуктан биз бул концепциядан кечеге берген сунуштан баш тартканга депутаттарды чакырабыз. Чынында бизде буга чейин партиясы болобу же кандайдыр бир уюмдарыбы алардын каржылык иштери көзөмөлдөнбөй келген. Мындай мыйзамдын керек экендиги талашсыз. Бирок өкмөт сунуштап жаткан документ чала иштелгендиктен көптөгөн суроолорду жаратууда. Алсак учурда партия түзүү үчүн 10 мүчөнүн болушу жетиштүү. Эми бул көрсөткүчтү 120га чейин жеткирүү сунушталууда. Мындай эреже кошумча тоскоолдуктарды жараткандан башка пайда алып келбейт дешет юристтер. Мы задали вопрос. Биз демилгечилерге суроо бердик. Негиздөөчүлөрдүн санын 120га көбөйтүүнүн максаты эмнеде? Тилекке каршы буга так жооп айтылган жок. Сыягы парламентте 120 мандат бар эмеспи? Курултайда эң аз дегенде 120 адамдан кем болбош керек деп ошого такап жатышса керек. Бирок бизде партиянын атынан эмес, өз алдынча талапкерлер да чыгышы мүмкүн. Андыктан мындай норма кошумча тоскоолдуктарды жаратышы ыктымал. Дал ушундай талаш тартыштуу маселелерден улам саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоорун замандын талабына ылайыктап жаңы иштеп чыгуу керектиги айтылууда. Белгилей кетсек, ал 1999 жылы кабыл алынып, андан бери көп өзгөртүүгө туш болгон эмес. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.